Бүгүн 2 апрель күнү Бишкекте мектеп окуучуларынын республикалык олимпиадасы жыйынтыкталды. Салтанаттуу иш-чарага Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Алтынай Өмүрбекова, билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова, мектеп окуучулары, алардын мугалимдери жана ата-энелери катышышты. Бүгүн биз олимпиада жеңүүчүлөрүн, республикалык олимпиада жеңүүчүлөрүн куттуктоо аземи болуп өтүп атат. 300дөн ашык бала катышкан республика боюнча. Бир 70ке жакын бул жеңүүчүлөр, 1-чи, 2-чи, 3-чү орун алгандар. 18 бала 1-чи орун алды. Бул болсо Бишкек шаары, Ысык-Көл областынын балдарынан Ош шаары. 12 сабактан олимпиада өттү. Эми мен ойлойм, мындан кийин биз болсо мындай деталдуу анализ өткөрөбүз. Кайсы сабактан эң кыйын жакшы результаттарды көрсөттү, балким ал жерде автордук методика колдонгонбу деп. Мунун баары тең мен ойлойм билим берүү министрлиги деталды анализ кылып чыгышат. Бирок мен ойлойм бүгүнкү жыйынтыктар жаман эмес. Биз кааладык ушул биздин жеңүүчүлөр жалаң гана республикалык биздин мамлекеттин деңгээлинде өткөн олимпиадаларга катышпай, ошо эл аралык деңгээлде өткөнгө дагы мындай өз күчүн баалап көрсүн деп. Быйылкы жылдагы олимпиадага республиканын бардык аймактарынан 10-11 класстын 318 окуучусу катышкан. Алардын 73-ü байгелүү орундарга ээ болушкан. Жалпысынан Бишкек, Ош жана Ысык-Көл регионунун окуучулары алдыңкы баскычтарда ээлешкен. Билим берүү министрлигине белгилешкендей, жыл сайын өлкө аймактары дагы жакшы көрсөткүчтөргө жетишүүдө. Даярдык башталат. Бизде бардыгы 318 окуучу келди. Бардык олимпиаданын жобосу боюнча бардык эрежелер сакталды. Жюри абдан компетенттүү иштеп берди. Ошондуктан дагы бир жолу окуучуларды, педагогдорду куттуктайм. Бул олимпиаданын жыйынтыгын карап көрсөңүздөр, Бишкекте жана Ошто гана окуган окуучулар эмес, ар кайсы региондон келген окуучулар дагы аябай жакшы ийгиликтерге жетише алгандыгын күбө болсоңуздар болот. Бул эмне жөнүндө айтып жатат? Бул деген билим берүүнүн сапатын биз чоң шаарларда гана өнүктүрбөстөн, бардык региондо өнүктүргөнгө аракет жасап жатабыз. Ошондуктан жыйынтык дагы ошону далилдеп жатат да. Олимпиада 12 сабактан өткөрүлүп, 18 окуучу 1-чи орунду ээлеген. Аларга атайын дипломдор жана ноутбуктар белекке тапшырылды. Ал эми 2-чи жана 3-чү орунду багындырган окуучулар электрондук китеп алышса, 4-чү орундун жеңүүчүлөрүнө китеп сатып алууга сертификаттар жана мактоо баракчалары тапшырылды. Биз олимпиадага акыркы 5 айдан бери катуу даярданып атабыз. Күнүнө 8 сааттан или 7 сааттан даярданабыз. Былтыркыга салыштырмалуу олимпиада менимче бираз оңоюраак болду. Анткени Ужа Кыргызстандын деңгээлинде эле күчтүү болгон сайын окуучулар деле күчтүү болуп баштап атат. Азыр ошого былтыркыдай суроолор келип атат, бирок бизге оңоюраак болуп атат да. Международный олимпиада отбор болду. Ал жака 6 адам барат. Иншалла бул жыл Англияда болот, юбилейный. Июльдарда барып калабыз. Бул олимпиаданын өзгөчөлүгүн айта кетсем, бул жылы республикалык жана областтык турларда баалоо методу жана суроолордун түзүлүшү бир аз өзгөрдү. Мен ойлойм, бул жыл окуучунун кантип даярданганы, ким эң көп даярданса, ошол окуучунун билимин чындап текшерип бергенге жардам берди бул баалоо. Лицей бул олимпиадага бул өтө маани берип келишет. Мисалы, бир ай калганда бизге атайын кабинеттерди түзүп берип, мүмкүнчүлүктөрдү, бардык шарттарды түзүп берет бизге. Биздин милдетибиз ошону так аткарып, ошол убакыттан пайдаланып, даярданып, күнү-түнү тынбай окуу болуп эсептелет. Бүгүнкү иш-чарада окуучулар менен бирге аларды даярдаган мугалимдер дагы билим берүү министрлигинин атайын диплому жана Ысык-Көлдө мекемелик пансионатта эс алууга сертификаттарды алышты. Сыйлыктарды билим берүү министринин орун басары тапшырып, алардын эмгегин баса белгилеп өттү. Былтыркы олимпиада менен быйылкы олимпиаданы салыштырып кете турган болсок, быйылкы олимпиададагы өзгөчөлүктөр уюштуруу жагынан деп айтып кетсем болот. Уюштуруу жагы мыктыраак даярдалган, мыктыраак өткөн десем болот. Биздин окуучуларыбыз тарабынан да карай турган болсом, былтыркы олимпиадага караганда быйылкы олимпиадага биздин окуучуларыбыз дагы көбүрөөк, дагы калпуураак даярданып келди. Анан негизинен биз бул республиканский олимпиадага окуучуларыбызды сентябрь айынан эле тамдап алып, ошого карап даярдап баштайбыз да. Анан олимпиада жакындаган сайын
дагы сабактарын көбөйтүп терең дагы даярдайбыз десем болот. Белгилей кетсек, аталган олимпиадага эл аралык сапат билим берүү мекемесинин лицейлеринен катышкан 93 окуучунун 18-и байгелүү орунду ээлеген. Тактап айтканда 6 окуучу 1-чи орунду, 6 окуучу 2-чи орунду, ал эми калган 6 3-чү орунду багындырган. Алар математика, физика, химия, биология, информатика жана англис тили предметтери боюнча катышышкан.